слабый, бирок футболчуларыбыз күчтүү, морально дегенде да. Бул нерсени биз Сауд Арабия менен болгон акыркы оюнда көрө алдык. Балдар физикалык жактан слабый болуп араптардан топту ала албаганына карабай, тытынып жатып эки футболчубуз кызыл айып кагаздын алып, кураманын 9 футболчусун Сауд Арабиянын 11 футболчусуна каршы турууга аргасыз кылды. Ошого карабай 9 футболчубуз характер көрсөтүп, жакшы оюн көрсөтүп беришти бизге. Биздин футболчулар эң мыкты оюн көрсөтүштү. Кыргызстандын футбол ушундай айыл эмес беле? Анан артык эмне күткөнүн түшүнбөйм комментаторлор. Арабиянын футболчулары күчтүү лигада ойнойт. Алардын лигасында Европанын жылдыздары ойнойт. Европа жылдыздары менен машыгат көрүшөт. Алардан опыт алышат. Алардын өлкөсүндө футбол үчүн көп акчалар бөлүнөт. Биздин балдар болгон 10 команда ойногон Кыргыз премьер лигасында ойношсо, эң кыйын деген Бекназ Алмазбеков Галатасарайдын молодежкасынан чыга албай жүрөт. Пасаны кече күнү такыр эле чыгарган жок. Анан кантип алар Европанын деңгээлинде ойногон сборный менен утмак эле. Биздин дарбазачыбыз Эржан Токотаев. Эгерде Эржан ойной албай, тосо албайт деген ойдо болгон болсоңор, ушул штрафной ударлардын анча-мынча европалык дарбазачылар тозо албайт. Ооба, экинчи голду өзүнүн катачылыгынан өткөрүп жиберди. Бирок жакшылап байкасаңар, ушул жерде Эржан муштугу менен топту уруп, биздин дарбазадан алыстатайын деген ою болгон. Мындай катаны убагында Чемпиондор лигасында деле кылышкан. Даже Чемпиондор лигасынын финалында мындай катаны Ливерпулдун дарбазачысы 2018-жылы финалда Лорис Кариус деген ушундай эле ката кетирген. Ошол Лорис Кариустун катасы үчүн Ливерпуль кубоктон айрылган. Мындай каталар футболдо көрүнүш эле нерсе. Штефан Таркович. Негизи эле тренерлер ошол тренерлик жумушту тандап атканда кайсы команданын жетектебесин уткусу келет. Трофейлерди алгысы келет. Бирок биздин элибиз ою андай эмес экен. Бул тренерди кетириш керек, пайдасы жок дегендер көп. Бирок Штефан Таркович тренер катары бардык күчүн жумшаганын алар түшүнбөйт. Калыстар тобу биздин диванный комментаторлор судьяны арабтар сатып алган деп атышат. Эгерде арабтардын бийлиги же дагы бирөөлөрү судьяны подкуп кыларда, алар ойлонушмак. Биздин сборный бул Кыргызстанды судьяны подкуп кылбасак деле ута алышабы же ута алышпайбы деп. Ошого карап анан алар дагы судьяга өздөрүнүн акчасын коротушмак. Эгер арабтарды Аргентина менен болгон оюнду сатып алды десе, анда чынга жакыныраак болмок. А биздей сборныйларда алар судьяга акча коротпой эле утуп алышат. Анткени алардын курамасы күчтүү. А булар болсо адекватный адамдардын комментарийлерди. Биздин оюнчулар бүгүн аракет кылып, өздөрүнүн күчүн берип катуу ойноду. Көрсө биздин оюнчулар Таиланд командасын баалабай койгон экен да. Алар менен да ушундай өжөрлүк менен ойногонубузда кеңири утмак экенбиз. Бүгүн Токотаев көп голдон сактады. Бир эле катачылыгы болбосо, калган учурда ишенимдүү ойноп, көп голдон сактады. Айзар Акматовдун ордуна Кадыржановду чыгарыш керек экен. Мыкты эле ойноду. Бекжан биринчи таймга эле чыдайт экен. Аны алмаштыруу керек. Нурдөөлөттүн скорости жакшы экен. Шамурзаевди байкаганы убакыт аз болуп калды. Негизи бүгүнкү старттык состав жакшы болду. Айзар менен Кими кызыл албаганда жакшы эле болмок экен. Эми Оман менен мындан да күчтүү ойносок, жакшы настрой кылсак утабыз. 3-0 утсак, шанс бар чыкканы. Мишенко мыкты. Таркович тактиканы туура койгон. Жигиттер салкын кандуулукка өтсөңөр, ийгиликтер жаралат буйруса. Утулсаңар да, утсаңар да колдойм. Ар дайым колдойм. Сөзсүз эле утканда колдобой. Ар дайым колдойлу Кыргызстан. Азаматсыңар, мыкты оюн көрсөттүңөр. Чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Баары алдыда Кудай буйруса. Уважаемые комментаторы, прежде чем гнать на судью, мол, сатылды түйрүш керек, чуть включите интеллект свой, в частности футбольный. В обеих случаях они с шипами въехали. На месте, где нарушение было, не обязательными. И на Тарковича хорош гнать. Все, что он мог сделать, сделал. А парням спасибо за игру и самоотдачу. Достойно бились, учитывая это саудовцы, которые тратят миллиарды на футбол. И с 2 красными. Ваши ожидания, ваши проблемы. Это наш уровень футбола. Очень низкий. Стоит посмотреть даже, где наши игроки играют в третьесортных клубах, в странах третьего мира.